ыйык Рамазан айы, анын ичинде күндөрдүн султаны болгон жума күнүндө сиздер менен жолугуштуруп жаткандыгына аябай кубанычтабыз. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Орозо дегенде эле баарыбыздын оюбузга ден соолук сөзсүз түрдө келбей койбойт. Мына ошол максатта бүгүн биз эфирибизге Шайлообек Үркүнбаев агайыбызды эфирге конокко чакырганбыз. Агай, эфирибизге кош келиңиз. Ассаламу алейкум. Агай, бүгүнкү жума күнүңүз жана ошондой эле ыйык Рамазан айыңыз кут болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин долбоорубуздун демөөрчүлөрү Кут курулуш компаниясы жана ошондой эле Сеннамед клиникасы, Шоумун веб IT компанияларына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле эгерде Шайлообек агайыбызга кандайдыр бир суроолоруңуздар боло турган болсо 0704 14 03 99 0704 14 03 99 номерлерине кайрылып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин темабыз орозо жана туура тамактануу, анын ичинде ден соолук деген темада сөз кылабыз. Агай, анда эмесе эфирибизди баштасак. Агай, негизи эле орозо, ден соолук деп бири-бирине аябай тыгыз байланышып турат да бул нерселер. Медициналык жактан жана ошондой эле дин жактан орозо ден соолукка кандай таасирин тийгизет? Ассаламу алейкум замандаштар. Ассаламу алейкум телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Биринчиден ошол учурдан пайдаланып силерди ошо ыйык орозонун башталышы менен куттуктап кетүүгө уруксат бергиле. Мен силерди куттуктайм ушул айдын башталышы ушул айга жетишибиз менен. Ушул айда мүмкүнчүлүк берип, Аллах Таалам көп соопторду алып, тазаланып алышка мүмкүн берген Аллах Субхана Таала чексиз мактоолорду айтабыз. Эми биздин маселеге келгенде эле ниетке жараша, ким эгер ниетке кандай орозо келсе ошо ниети кабыл болот. Көбүнчө эле ниетинен кимдир бирөө ошо ден соолугумду ырастап мен арыктап алам десе, Аллах Таалам аны деле ниетин берет. Бирок ал ниет болбогон нерсе, бул дүйнөлүк арзубаган нерсе калып калат. Ахиреттен көп сооптон калып калабыз. Ошон үчүн мен ден соолукту айтардын алдында, тазалануу алдында мен айтат элем, ниетибизди эң биринчи көп сооп алууга багыштайлы. Анан албетте ошонун алкагында орозонун өзү ден соолукка пайдасы өзү эле келип тиет, өзү эле келет. Аллах Субхана Таала бизге зыян бере турган нерсени бербейт. Мына бүгүнкү канча деген наука намаздын пайдасы, эрте менен эрте турганы, андагы жанагындай эңкейген, саждага кеткен упражнениясы укмуш экен, өттү жакшы чыгарат экен, ашказан дегеле изилдөөлөрдүн баардыгы айтып келип атат намаздын пайдалыгын. Эми Аллах Субхана Таала бизге зыян боло турган нерсени эч убакта буйрубайт. Кайсы нерсени буйруса, ошонун ичинде важип болгон, фарз исламда бардык нерсенин эң биринчи келген намаз, баягы ла иляха иллаллахтан кийин намаз, бул эң керектүү, эң сонун ибадат, сооп жагынан жана ден соолукка пайда жагынан да дегеле талашсыз пайда экени далилденген. Ошол учур орозодагы абдан бизге керектүү, пайдалуу. Бул орозонун сообун ушунчалык көп айтылат, ошол учурда эч убакта зыян эмес, кайра пайда экенин алып келебиз. Буну мен айтып кетерим, ошол жерден телекөрүүчүлөр, көбүңөр врачтарга кайрыласыңар. Көп врачтар кармабагыла деген буйрукту угасыңар. Ошол врачтар акмак врачтар деп айтып кетем мен. Кеңкелес врачтар деп айтып кетем, ушул жерден өзүм доктор катары айтам. Эмне дегенде ал ниетинде орозону жек көрөт, исламды пайдаланбайт, ал фарз экенин билбейт, ушул эле учурда орозо пайда экенин билбейт, язвага, гастритке, кайсы бооруңду тазалаш үчүн, бардыгына сахарына, диабетке чейин пайда экенин билишпейт деп мен доктор катары айтып кетем, анткени аларды укпагыла. Не дегенде алардын ниетинде тамеки чегип, арак ичип, бул орусташып калгандар эч убакта силерди орозо кармагыла деп жакшы тилекти айтпайт. Кайра бир болбогон нерсе шылтоолорду айтып туруп, чоң сооптордон жана ден соолукту чыңоодон калтырып коет деп мен түптүс эле силерге айтып кетем.
Albatta kээ бир учурлар бардыр. Жана таблетканы үзбөй ичип, калчылдап, алсыз болуп калган, аны ичпей койсо жүрөгү калтырап, чалкасынан же жана противоэпилептический ичпей койсо судорога болуп жатып калгандардан маселе жок. Эми ошол жагынан ал тереңирээк карашыбыз керек. Аны дагы дарын убакыты сааты менен келтирип ичсе дагы мүмкүнчүлүк болот деп да айтып кетем да. Эми биринчи эле мен эскерттим, баягы эле мен ден соолук жөнүндө айтсам, арыктайт экен, боорго, өткө баарына пайда экен десе, ошону ниет кылып албагыла. Дагы да кайталап кетем, ниетибизге эң биринчи Аллахтын сообун жана тазалануу, руханий күнөөлөрдөн тазаланууду ниет кылалы дагы, жана балелерден, ошонун ичинен жана иште биздин болгон мусор, жаман отход, май, таш, ушундай жаман курттардан тазалооду ниетти дагы пайдаланып калышыбыз керек. Биз кааласак, каалабасак деле ал тазаланат. Аллах Таала биздин ошондой болуп жараткан. Эми бизде медицинада медиктердин баары эле билет. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү баары эле. Бүгүнкү биздин тамактануубуз менен бүгүнкү жашап аткан тагам, биздин ичкен суубуз деле, дем алган абабыз деле, дасторкондон нан жесек деле, бүттүгү жанагындай химия удобрение менен келген баарын билебиз. Жана сууларыбыздын жанагындай туура эмес, таза эмес экенин да билип калдык. Эми жанагы газдалган суу, анан жанагы фастфудтарды жегендерди айтпай эле коеюн. Биздин дасторконго айлык жегендерибизди айтып атам, ушуну айлык жейт экенбиз. Эми азыр мынакей жер менен иштей тургандар мени калпайттырбайт. Ушундай удобренияларды камдап отурушат. Ушу жер жемиштерди эккенде ал будай болобу, жүгөрүсү болобу, ошолорду баары чачат. Ал укмуштай күчтүү химия. Ал ушундай чөптөрдү өлтүрөт, сарняктарды. Удобрение менен жанагындай түшүмдүүлүгүн көбөйтөт. Ал жагы менен бул бүт составы менен кайра бизге организмибизге зыян болуп, керек болсо малга жанагындай дары салса эти зыян болуп калгандай, эт жесек да зыянды жеп калганбыз бүгүнкү күнү. Ушул эле учурда бүткүл дүйнөлүк медицина кызматкерлери бир жумада бир жолу сөзсүз тазаланып туруш керек дейт. Айлык эмне кылабыз деген сөз турат да, эми тазаланып турса, адам кичине жашаганына, жашоосун узартканга, ден соолугун чыңаганга мүмкүнчүлүгү болот. Бир жумада бир жолу сөзсүз тазаланып туруш керек деп, тазалануу жолдорун айткандарын угабыз. Бизде эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Бир эмес, эки жолу орозо кармап тазалансак эң сонун. Бир жумада эки жолу, бир жолу. Биринчи күн менен төртүнчү күндө. Ушуну биз пайдаланабыз, эң сонун бизге Аллах Таалам берген неамат деп кетебиз. Эми айылда жогошо тамактарды жеп атабыз, айлык эмне кылабыз? Баягы тамашачын менен айтып кетем, айлык айлабы дегени жашоо керек. Бирок мен дагы да айтам, тазаланса болот. Эң сонун абалда ден соолукту чыңасак болот. Буга бир аз гана аракет кылып коюшубуз керек. Ошол эле докторлордун бардыгы сухое голодание дейт, кургак, суу ичип гана голодание дейт. Кээ бир тамактарды тартып коюш керек дейт. Бир күндө, эки күндө бир күндө бир эметип тазаланып орозо кармап ач болуш керек дейт. Голодание да. Эми алар орозо деп айтпайт да. Анын интервальное голодание эң сонуну мыктысы дейт. А интервальное голодание кандай? Күнүгө 6 саат же 8 саат тамактоо болот. Калган 16 саат же 18 саат ачка болот. Ушунусу эң сонун деп аныкташып атат. Бул ушу биз айтып аткан эле орозо. Демек ачка жүрүү дагы адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу. Мынакей муну биз бир эле сөз менен баягы Япон окумуштуусу Нобель сыйлыгын алган. Ушул аутофагия, интервальное голодание, ачка болуу менен аутофагия деген науканы ачкан. Аута деген өзүн, фагия жеш деген сөз. Бул мындайча айтканда, клеткалар көп жашай албайт. Биз көптөр айтат, эми 1,5 жыл дейт, 2 жылда биз толугу менен жаңырат экенбиз. Клеткабыздын ар кимиси обушат экен. 2 жылда биз башка адамбыз, мындайча айтканда, түзүлүштө. Эгер айыл болуп турса, башка клетка, башка адамбыз. Ошол 2 жылдын ичинде канча деген миллиард клеткалар өлөт. Жаңырат, обушат. Ошонун ичинде клетка 4 саатта ач болгондо эле
буларга жан соктош үчүн энергия барыш керек, питание барыш керек да, тамак барыш керек. А тамак барбаса өлүп калат. Ошон үчүн Аллах Таала ушундай жараткан, өлбөш үчүн ал тамактаныш керек азык менен. Азыгы эмне экен? Алар туруп эле карап туруп эле жанында турган алсыз же өлүп бараткан же өлүк бир клеткаларды жейт экен. Ал май экен, жана белок отход, углеводный отход деп коет, ар кандай нерселер. Ушуларды жеп, ал тамактанып, жан кирип, еще энергия бөлүп чыгат экен. Мына ошо энергия менен жашап атканыбыз ошол. Мындайча айтканда, биз жанагындай шлак болгон жаман нерселерди жанантип тазалайбыз, анан парилкага ороп атабыз, ар кандай дары. Биз ачколуп эле өзүбүздүн клеткабызды тетик клетканы на уровне клеткаде ачколуп туруп жакшынакай тазалаганга япондук окумуштуу бул орозонун эң мыкты экенин өзү эле далилдеп атат. Мына ушул жерден эле биз айтабыз, биз далили жок эле, япону жок эле, изилдөөсү жок эле, биз билебиз, орозо абдан бизге пайдалуу. Bir ay кармаган орозону туура кармаса, туп-туура 1 жылга жетет экен. Агай айтып кеттиңиз да жаначы, ошол ашыкча калган клеткалар белокторду бизден ашыкча отходдорун, майларды жеп турат депчи. Биз учурда тескери кылып аткан жокпузбу? Айрым адамдар соңку убакытта дасторконду карап турсаң жегенге эмне таппай эмес, тескерисинче эмнесин жейм деген акыбалга келип калдык да. Анан биз орозо кармап, өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдайбыз деп тескери кылып аткан жокпузбу? Ооба. Тескери кылып атабыз. 98% тескери кылып атабыз деп мен толук айтып кете алам. Деги эле адам тукуму. Бул 200 жылга эле карабасак, артка карай турган болсок, адам тукуму адамдан тараган бул жан жаныбарларга эле окшош болуп, бир күндө бир эле жолу тамактанышты экен. Бизде ошондой экен. Тамак тапса дагы жейт экен, жебесе тамагы жок деле жүргөндөр болгон. Эми сахабилерди айта турган болсо билесиңер, аякта каякта эт, финик жеп эле ошентип эле жашап, ооз ачканда эле ооз бекиткенде эле ошо хурма менен эле жүргөндөрүн билебиз. Ачкалыктан курсактардан ташпай эле. Айтып көрө турган болсок, биздин ата-бабалардан да ошондой. Жакшынакай бир улоо болуп, мергенчилик кылып кармап калып жакшы болбосо, жакшынакай жанагындай эле суу ичип, болбосо сүт ичип эле ушинтип жүргөн убакта өлгөн эмес. Организм биздики ушундай түзүлгөн экен, бир күндө бир эле тамактанышыбыз керек экен. Эми ошол тамактан азык толугу менен жетет эле. Ошол убакта тамак да ошондой эле, биздин сиңимдирибиз да ошондой эле. А бүгүнкү биз жанагындай бизде жанагы ушундай менталитет болуп атат, сиз айткандай, биз эртең менен сухурда, кечке чейин ач колобуз деп болгон тамактарды урабыз. Эмне ач колбош керек? Ата-энелердин дагы, сен ач колосуң, жеп ал, мынаудан кошо дагы урсаңчы, дагы жесеңчи деп отуруп, мынакей өз балдарыбызды өлтүрүп атабыз да. Кечке чейин ач колдук, эми ифтар, баягы бирөө чакырат, чакырганда, ой, азыр жөн эле мурда байлар ошондой өзүнө мүмкүнчүлүк болчу эле. Азыр кедейлер деле кошуналар тияк чакырат, келгенде столдун үстү ийилет мына. Бардыгынан урабыз. Ал кайра сиз айткандай зыян. Бул мындай, организм биздики мындай түзүлгөн. Кимдир бирөө язбаман корком дей турмаса, эч коркпогула. Гастрит, мастритиңен коркпогула. Өтүңөр жок болсо, андан 5 бетер коркпогула. Bir gün, 2 gün ашып кетсе, 3 gün организм ушундай бири-бирин жеп, жанагындай тазалануу баштайт. Бул ашказанда, боордо, таяк-паякта ошон үчүн ушунчалык кыйналат. Биринчи күнү тазалануу деген отходдор кетип атканда ушундай агрессивный көп кетет. Кетоновый тело, кетон деп коет, окисление организм чыгып отуруп, башта ооруган ошодон, оозтон сасык чыгат. Мына ошентип тазалангандан кийин 3-4 күндөн кийин организмде ошол эле ашказан, боор, ичегилер, бөйрөктөр затиши отдухка кетет. Клеткалар алмашып, жаңырып, өздөрүнчө эс алганда энергия алып, мээлердин структураларды ордуна келип, сонун болуп туруп барып, биз аягында тамакты ичкибизде келбей алат, тамак ичпесек энергиябыз кайра көп болгонун байкайбыз. Мен буну кыскача гана айтып атам, бул процесс кандай болоруна көп убакыт талап кылынат. Мен айтарым, мынакей орозону кармабай биз ачка болуп тазаландык. Эми ошол учурда жеш тууралуу маселе келгенде,
Эгерде тазалангандан кийин ички аппаратта сиңимдүү да жакшы болот. Биз жеген тамакты, эко тамакты жей турган болсок, ошол эле жумуртканы үйдөгү тооктор тегенде чогуп жүрүп, чөптү, кумду чогуп жүрүп, ташты чогуп жүрүп, ошо жумурткалар менен ошонун 3 жумуртка этенин кечке чейин эч кимди өлтүрбөйт, сону кылып алып жүрөт. Эгер ошондой эт, беттегени жеген, тетияктан биздин уйлар, койлор ошолорду жеп, эчтеке бияктан жана удобрение себилген будай судай жүгөрү бербей эле ошолорду жей турган болсок, көп деле тамактын кереги жок. Бизге адамга мынакей кубачыбызга жете турган бир ууштай турган тамакты жесек, ошол жетиштүү болот экен. Бүттүк элементтерге. Эмне дегенде 3 финик жеп эле сахабилер эмне деген жөн эле кечке чейин ачык болуп эле сонун жумуштарды согушка катышып жүргөн. Мына ошон үчүн бизде сиңимдүү жок. Биз чайнаганды билбейбиз, керек болсо жегенде лапылдатып эле уруп беребиз. Эгерде майда чайнап 33 жолу чайнап айтып кетейин, ал жутуп бербей эле биздин ушундай көнүп калганбыз, алкымыбыз ушундай болуп калган, кекиртегибиз жөн эле ачык болгондон шайтандын кекиртеги болуп калган, 3 жол чайнаган эле чакырат жутуп беребиз. Болбойт андай. Аш болуудун несинде чилекейден башталат. Фермент, разложение, бүт чилекейден, оостан, ашказанга баргандан майда болуп барыш керек. Айырга барганда жакшы чилекейге бартып, демеле бул тамакты ичкиле деп айтат. Ичкиле деген суудай кылып жутушубуз керек. А биз кургак уруп атабыз. Ал жон барып кирет. Киргенден кийин ал жака эмне келет? Ал сразу эле киргенден кийин 12 личеге ыргыш керек. Анткени ошол жака барып туруп, ошол жактан анан кийин жана өтүп барып туруп, ошо сиңимди башташ керек да. А бизде ыткый бул деди жата берет, анткени бүкүл балды айрдан барганда биздин жана соляный кислота жетишпейт, анткени алардын аркасынан уруп атабыз. Жетишкени сиңгени ошо барды, калганы туруп калды. Ал эмне кереги жок, мусор бул жерде ыткый отургандан кийин 80%ын барып ыргытып беребиз. 80% жеген тамагыбыз мусорго, туалетке кетет. Анткени биз байкай турган болсоңор, майда чайдап жей турган болсоңор, жей турган 10 мантыңарды 2 оосун жегенде ушундай тоюп каласыңар. Эмне дегенде майда чайнап сиңимдүү иштейт, иштегенде мээге барат, мээге барганда сен уже тойдуң деген сигнал келет, ошону менен биз ток болобуз. Кийинки 8 мантынын кереги жок. Эконом болот. Бул жерден дагы да айтарым. Мына кемсилер байкайсың, ушул жерден мен дагы айтып кетейин. Орозо кармаганда бир нерсени баарыбыз байкаганбыз, баарыңар билесиңер. Орозо карман 3-4 күндөн кийин столдун үстүндө жанагы турган тамактардын баарынан жегенде эле ашкызан түйүлүп алганын байкайбыз. Түйүлүп кимдир бирөө оозун ачып алганын байкайбыз. Эмне деген мен язым барды? Жок, ал түйүлгөн эмнеден болду? Бизге барган тамак Аллах Таала берген, тойду деген, тойдуң деген сигнал. Ашкызан кичирейди да. Тойду деген сигнал кетти, токтот деген сигнал ал. Ошону кармап калгыла. Мына ыткыйып жей берип туруп, мына ушул сигналды өлтүрүп салганбыз. Ошон үчүн өлүп атабыз, ыткыйып семирип, аш болбой, боорубуз семирип, май басып, жүрөгүбүздү май басып. Ошон үчүн мына давление эмне үчүн? Биздин кан тамырыбыз ичкерип калган, ошон үчүн давление көтөрүлөт, жөндөн жөн көтөрүлбөйт ал. Мына ошол кан тамырды тазалаш керек, жана таблетканы иче бербей. Мен дагы как доктор катары айтып кетерим, мына ошол тойду деген сигнал жеткенден кийин тамакты токтотуп коюшубуз керек. Бизде эмне жана особенно аялдар торт жазып келгенде, бул жакшы нерсе калганча жаман курсак жарылып кетсин да, ошо жаман курсаңарды көтөрүп жүрөсүңөр, ыткый. Анан түштөн кийин өлүп калган, муну кантебиз деп жүрүп атабыз. Мен катуу айтышка туура келет. Өткөндө бирөө сурап жатыптыр, сиз абадан мен жөнүндө айткандай болдуңуз. Ушинтип айтканыңыз жакшы экен, эстетип туруп. Биз эстетип туручубуз. Эмне дегенде нафсыбыз калтырып алганбыз. Шайтанды мен сөккөнүм, ал шайтанды сөгүп атам. Сен жей бер, эчтеке эмес. Мына тамак сен үчүн жазады деген. Мынакей ошол учурду пайдаланып, мен дагы да айтып кетем. Сухурга, сонун майлуу нерсени жесеңер болот, эч кандай зыян эмес. Чучук, анан куйрук жесе митет экен, анан мен өтүм жок, анан боорумду май баскан, анан холестерол, анан цирроз. Эч кандай зыяны жок. Өттүн чыгышы үчүн бизге майлуу тамактын натуралдуу. Бул оливковый май, эгер жер жемиштен айта турган болсок, фундук, жанагы жер жаңгак, наркотиктердин майы, особенно өзгөчө биздин жаңгагыбыз бар, греческий орехтен. Ошону жеп туруп күнүгө 3-өдөн жесеңер, ошо дагы майдага жетиштүү. Албетте куйрук, чучук, карта, сары май, сонун өттү чыгара турган бизде сонун нерселер бар. Мынакей биз өзүбүз азыр эмчектеги баланы куйрук бериш деген ал смертельный, ата энеси өлүп калат
ты чё, буну алып переврач, педиатрлар өшөт, чалкасынан түшөт. Буну деген үйрөтүш керек. Керек болсо пока билен бериш керек. Бунун ашказан иштебейт. Ашказан иштебей эле биз ошо куйрукту сор эле чоңойдук го. Откуда деген маселе. Мынакей ушул нерседен бизде турат. Бизде натуралдуу нерсе эч убакта зыян эмес. Натуралдуу пайдалуу. Албетте өтө көп жебей. Мен баягы кескенде менин каналыма Инстаграмга киргиле, Ютубка киргиле, Фейсбукта да бар, ТикТокта да бар, тамак жегенди үйрөткөм. Эки гана кесимден чучуктан жейли баягыда уру бербей, кыргызбайский кылып. Жегенде да билели. Эгерде ошондой ченемдүү жей турган болсок, ошол жетишиктүү, ал ошол ченемдүү жегенди дагы айтып кетейин, кошуп кетейин. Жанагындай силер байсыңар, силерге можем позволить, өзүңөр чучук саласыңар, анан кийин силер, конечно, биз өлөт экенбизден, торт жеп өлөр, фастфуд жеп өлөр, шаурма жеп жүрүп өлөр. Мен ошону айтып кетем, ал андан бешбедер кымбатка түшөт. А биздин жегенди санай турган болсоң, бир айда жеген чучкун көп болсо 500 сомго айланат. Мына ошон үчүн аны ченемдүү гана жеш керек. Сонун пайдалуу, ошону пайдалангыла. Эртең менен ошентип кашан жесеңер болот. Цельнозерновой, жанагы жаргылчакка арланган ун кошуп, менен супер сонун. Жана биринчи сорт, экинчи сорту жебегеле кант, керек болсо варенье жебегеле кант салынган. Бал жесеңер. А так башка фруктылардан эле кантты аласыңар. Андан тышкары кечинде келгенде эмне кылыш керек? Мен силерге акылымды айтып кетейин. Менин практикамы, ушу 20-30 жылдан бери кармап келе аткан практикамды доктор катары айтайын. Кечинде шашпагыла тамак жегенде. Биз мындай кылабыз. Мен мисалы 2 же 3 финик жейм, хурмадан. Ошону жеп туруп, жылуу суу, мустак эч убакыт ичпегиле. Мустак ичкенде ашказаныңа жыйрылып калат. Сфинктер деп койган өтө турган ошо ал болсо жыйрылып калат. Спазм болот мындайча айтканда. Эч убакта мустакты ичпегиле. Кече бир оз ачкан жерсин баарына мустакты уруп атат. Болбойт андай. Жылуу суу. 40 градуска чейин бир аз керек болсо денеден да өтө турган кылып туруп жылуу суу ичсеңер, жарым литрге чейин. Жанагы финик менен жеп туруп намазга кетсеңер, кайра келгенде тамакта да жеңер келбей калат. Ток пейил болуп каласыңар. Аллах таалам өзү эле тойгузуп коет силерди. Көз артып ач көз болбой каласыңар, жана эрден баарын жеш керек, миниш керек деген. Албетте өз нафсыбызды кармашыбыз керек. Эң биринчи күрөш, нафсы менен күрөшүбүз керек. Мынакей 3 нерсе болуш керек жегенде. Катуу нерсе не дейт? Баягы жей турган тамак болуш керек. Бул баягы катуу десе таш деп эле, мындай тамак болуш керек, суу болуш керек билбейм. Үчүнчүсү аба болуш керек дегенин өтө тойо жебеш керек деген маселе келет. Аба десе биз абаны жебейбиз да. Өтө тойбой туруп кетишибиз керек. Кайерден болбосун. Ата кайсы тамакты жеш керек десе, фруктадан жегиле, жер жаңгак, 5 бармак, пловтон ям жегиле, эч кандай зыяны жок. Болгондо ченем менен гана жеп туруп кетели. Эч кандай зыяны болбойт. Чоң рахмат агай. Ооба, албетте ден соолук дагы бизге аманат. Агайдын ушунчалык бизге күйүп айтып аткандыгында, демек, ар бир сөзүндө пайда бар, буну пайдаланыңыздар. Агай, ошол эле учурда медициналык жактан орозону бузуучу нерселер бар да. Ошолор тууралуу айтып кетсеңиз, биздин бүгүнкү эфирибиздин убакыты дагы бир аз азыраак. Эми буза турганда мага тиешелүүлөрдү айтып кетейин, эмне бузбайт айтып кетейин да, бузуучулардан эми молдолор айтар, жана жунуп болбош керек кошулган. Эми меники медициналык жагынан мен силерге айтып кетейин, тишти жууган бузбайт. Жутпайбыз да, пастаны ким эле тамак катары жечеле, туура? Ал жутулбайт, жутса деле уу катары кетет. Ошон үчүн тишти жуу берет баспарынан. Мисвак менен тазаласа болот. Андан тышкары жанагындай тишиңер канап кетсе, куссаң ооз ачылат дейт. Бул туура эмес. Оозго ашказанга кирбеш керек. Ошон маселе, чыкса чыга берсин. Кандын кандай бир чыга тургандар болсо, ал жанагы кан тапшырып анализге тапшыра турган болсоң, ооз бузулбайт. Орозо бузулбайт. Хижама кылдырсаңар, хижама дегенчи смело кылдырып эле кайра жакшы ашказан эс алып алганда кайра кан жакшы чыгат. Ато тамак бар да, биздин каныбыз тамак менен жакшы да чыкпайт. Керек болсо пайда. Хижама эч кандай эмес. Мурдуңар канап кетсе, андан тышкары укол алсаңар, эгерде муктаж болуп укол, бул инсулин дегени бар. Жанагында антибиотик алышка туура келет уколдорду тамак аркылуу эмес. Алар боло берсе болот, болгондо жана тамак боло турган глюкоза дегендери болот, витаминдерди кичине этият болуш керек. Көзүңөргө кандайдыр бир нерсе тамгылса, мурдуңарга тамгылса, жутпай кетип туруп мурдуңарды тамгылсаңар болот.
керек болсо тамак оорuganda айлазойлду пайдаланса болот. Не дегенде ада керек, ал жутулбайт, кайра түкүрүп саласыңар тамагыңар гана. Не дегенде алымдардын көп айтат, керек болсо даарат алганда тамакты чайкайбыз да. Жана аэрозол алганда анчадан көп канча суу калып калып атат сыяктуу. Ушуга дагы ден соолукка тиешелүү нерсе уруксат бергендери бар. Мен ойлойм ушулардан өтө коркпой эле коюш керек деп айтып кетет. Тамырдан алганда Ал берсе эчтеке болбойт. Тамырдан да сатка. Дагы бул жактан бизден көрөрмандардан келген суроолор бар экен, агай. Бир аз убактыңызды ошол жакка бөлүп берсеңиз. Орозодо эмне кылбаш керек? Туткан орозодор калып жаткан. Мындай түшүнүксүз суроо. Түкүрүктү жутса болобу деген суроо Болот. бар экен. Тишиң чоң болсо, эки азууң ортосу чоң болсо, оозуңду жапканда килейген этиң калып кала турган чукуп туруп жутуп койсоң да болот. Тиш канаса ооз ачылабы? Эгер жутпаса. Ооз ачылбайт, мен жооп бердим. Ассаламу алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Устаз, замзам суусун кантип буютуп, кандай ичсе болот? Эмнени? Замзам суусун туруп ичиш керекпи? Кенен маалымат берип коесузбу? Экинчи суроом бар. Уулубуздун атын Мажид деп койгонбуз. Бул Аллахтын бир сыфаты болчу. Туурабы же атын өзгөртүш керек? Абдул-Мажид деп койсо жакшыраак болот. Аллахтын кулу деп. Ошо Аллахтын ушун сыфатын, Аллахтын кулуну боло эсептелет. Эми андан мурун замзам суусу боюнча тереңирээк айтып кетиңиз дептир. Эгерде ким замзам суусун дары катары ичем десе да болот. Замзам суунун канча деген алымдар дары катары дуа кылып ичип жүргөн. Кандай дуа кылбасын кабыл болот замзам суу билесиңер. Замзам суусун уютуп туруп тиги бир бочкага кичинекей эле стакан суу уютуп, бул туура эмес деп айтып кетебиз. Менин пикирим, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баягы Меккадан Мединага келгенче жанагы чанаштагы суулар соолуп калат эле го. Жартысынан көрү сооп калып, ушу жартысынан соолуп калганда эмне кылган эле мурун кабалына толтуруп койгула деп айтат эле да. Ошондо испарение болгондо элементтер калып калат да. Ал кайра сууну койгондо элемент менен болгон ушу замзамдын элементи ошомончо калат, ошол уруксат берилет деп айтылат. Эми биздин учурда дагы алымдар айтат, экесе куюп уютса болот дейт да, эми экесе. Андан тышкары тетиги анча-манчалар алып келип алып туруп жасындап келсе күзгө чейин ичип жүргөндөрдү көрөбүз. Бул бир аз туура эмес деп эсептейбиз. Менин пикирим, албетте замзам сууну бардык тамакты не жесе дагы отуруп жеген сүннөт. Эми туруп деген харам деген келбейт. Отурган сүннөт бир гана ушу замзамды ичкенде туруп ичкен бул сүннөткө кирет. Туруп кыбланы карап туруп дуа кылып ичсеңер жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Менде бир суроо бар. Онкология болгон адам кандай тамактарды жеш керек? Онкология болгон адам эң биринчи un азыктарынан биринчи, экинчи высший сорттогу бүт ушундай ундарды ташташ керек. Бул глюкоза, углевод дегендер жана майга айланып жаман нерсеге айланат да, мындайча айтканда. Жана экинчиси кант аттуу нерселердин баарын токтош керек. Эң негизги бул врачтар пенде үчүн аяксыз оорулар бар, Аллах үчүн аякпаган оорулар жок. Онкология жагынан канча деген түркүн онкология, ашказаны болобу, көкүрөгү болобу, маткасы болобу, сөөгүнө чейин лейкостор болобу бизге келип, алхамдулилlah Аллахтын кудурети менен сакайып кеткендер өтө көп. Эң биринчи биз биякты тазалашыбыз керек. Эгерде бизде мындай да, жакында эле бирөө айтат, кызымды ушундай берге шишик пайда болуптур. Шишик пайда болгондон кийин эле биз барсак эле ал метастаз кетипти. Тез болуп кетти дейт процесс. Бул көчтүбү явно эле. Анан эмне болду? Булар паниковать этти, кызды кошо паниковать эткиздирди. Ошол эле учурда эмне болот? Ал кыз деле угуп турат да. Түркияга 2 операция жасаттыр, ага болбой химия бар экен, чачы түштү, ошентип өлтүрүп салыптыр да. Мисалы бизде мындай да, психологияда. Kimdir biröydü, sen ölösün dese men ölöt ekem deyt. Ekinci varaç gelip sen ölösün dese, iyi toçuna üçüncüsü sen ölösün ölüp kalat. Buna Covid'de bardık panika menen ölüp atat deyip öltürüp saldı.
ковид өлтүргөн жок, психология. Адамдарды адам өлөт деп отуруп, врачтар тетиги Всемирный организация өлөсүңөр деп өлтүрүп салды. Чынында ковид өлтүргөн эмес, психология өлтүрдү. Мына ушул сыяктуу эле каякта калбаган ковид экинчи агымында эч ким ойлогондой жок, дүйнө жүзү кырылып атканда биз президентский анан парламентский выбордо эле өлбөй эле жүрдүк. Андан тышкары кимде ким сени сакаясың, сонун экенсиң, эчтекеден коркпо деп экинчиси айтса, үчүнчүсү сен эле болуп турбайсың десе эле ал сакайып кетет. Мына ушул биз бүгүнкү айтып аткан, биз могул жактан өзүбүздү өлөбүз деп туруп даярдап коюп, мына бул науканы айтып берсе, бул психологияны айтып берсе терең неме, мен ойлойм эң биринчи ушу рухту тазалаш үчүн онкологияда көп дуа кылып, көп дем салдырып, Куран угуп тургула деп айтып кетет элем. Ассаламу алейкум. Эгер сухурга тура албай калып дейт, кээ биркилер адат кылып алышат, сухурга турбай туруп ооз жапканды. Бул кандай каралат дейт? Ден соолугубузга. Эми муну харам деп да айтпайт, ден соолукка эч кандай зыяны жок. Сен тамак жебей калсаң эч ойлобо, ач болдум, энергиям жок деп кайра жакшы деп эсепте. Эгерде туруп сухурда береке дейт, сен суу ичип жата турган болсоң, ал андан бетер жакшы. Мен дагы да айтып кетерим. Эгер жаңылып силер орозо убагында азыр ушундай көнүмүш адатка кире элек да, кимдир суу ичип алат, бирдекени жеп алат, адашып жеп алгандан кийин эч коркпогула. Бул буспайт. Уланта бергиле андан ары. Аллах таалам силерди ошол убакчада суу ичирип же тамак берип койду деп аталат хадисте. Орозо кармап туруп ыр укса болобу деген суроо келиптир. Орозо кармап туруп эмне алса? Музыка, ыр. Бул бир аз ден соолукка. Эми бул туура эмес суроо да өзүнчө эле. Музыка өзү чубак устаз деле баары эле айтат. Бул шайтанды чогулта турган нерсе. Жүрөгүндө музыка орноткон Куран барбай, жүрөктө же Курандын кырааты болуш керек, же музыканын кырааты болуш керек деген сөздөр бар. Андыктан мен ойлойм, кимге эмне кызыктырса ошого жакын болот. Ниетиңди алысыраак коюп туруп, сен музыканын ордуна Куран укканың албетте жакшы болот. Мына биздин балдар да түшүндүрүп атат. Кайсыл учурда жин кирет дегенде, ошол учур чоочуганда, корккондо, күнөө кылып атканда, арак ичип атканда, музыка угуп атканда деп да кирет. Мына ошон үчүн музыка албетте шариатта туура эмес деп айтылат. Бизге келген суроолор аябагандай көп, урматтуу биздин көрөрмандар, бирок баарыңыздарга жооп бергенге бир аз убакыт дагы аз. Анан суроо бергенде дагы бир аз агай жооп берген суроолорду эле кайра берип жатасыздар. Мен ал суроолорду эске алган жокмун. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар окулбай калган болсо, муну түшүнүү менен кабыл алыңыздар деген жакшы ойдобуз. Эми агай айтып кетсеңиз, эмне себептен газдалган суусундуктарды ооз ачуу убагында тыюу салат? Медициналык жактан дагы буну тыюу салат. Негизи эле бизге газдалган суусундуктардын зыяндуулугун айтып кетсеңиз. Себеби сыртта болуп калабыз кээ бир учурларда, кадимкидей эле газдалган суусундуктар менен ооз ачып жүрөбүз. Газдалган суу өзү туура эмес суу. Бул ашыкча аба берилген суу. Бул суу барганда эмне кылат? Бул ашказандын бертин кыжалаткылат. Ошол жакка барып, ошол жерге тез эле ошол жакка барат да. Бул гладкая мускулатура желудка ошоларды раздражать этет деп айтылат да. Тамактын сиңимдүүлүгүн көбөйтөт албетте. Бирок ошол учурда зыяны өтө көп. Мен мындай айтып кетет элем ошол жерден пайдаланып. Көптөр мертвая вода деп каякта бир орустардын айткандарын эметип эле кайнаган сууду экинчи жолу ичпеш керек, деген сөздөр чыгып, мына сууга пайдаланып мен айтып кетет элем. Мертвая вода деген болбойт. Бул жаман нерсени сиңип алган суу болот. Мисалы, сууну копой сөгүнө берсең, жаман сөздөр айтыла берсе, музыка угула берсе, ушул сыртта калып калган сууну ичпеш керек, анткени ал өзүнө бул память, абдан тутумдуулук укмуш суу өзүнө сиңип алат. Муну далилдеген билесиңер, ошон үчүн сууну кантип тазалайт? Биринчи тазалоосун, суунун тазалоосу тазаланат экен, кайнатса ал суу кайра өзүнүн жаман нерсесин таштайт экен. Бул испарение кылып турган парын ичсе, андан беш бетер жаңбыр тазаланып келип атат да.
дагы кантип тазалаш керек дегенде, эгерде аны көп абадан сапырса дагы тазаланат экен да. Бул сапырганда ошон үчүн жана таштан алып келген суулардын жакшы деген ошол. Ал натуралдуу ошол жерде керектүү, бул Аллах Таалам керектүү гана абаларды киргизип туруп, ар бир суунун клеткасына кислородду да кошот деген маселе келет. Мына ошол жерден ошол Аллах берген тиешелүү де газ ошол жетишиктүү деп аталат да. Андан ашык албетте зыян. Эгерде ал газдалган сууга иши жана кола молалар болсо ал өлтүрөт. Вообще эле зыяндыгынын чересчур көп. Мен дагы да айтып кетет элем, мен балдарым кичинекейинен 30тан ашып кеткен балдарым ушул убакка чейин кант жебейт, үйдө кант кармабайбыз. Газдалган бул кола, мола, пепси дегендиге вообще жолобойбуз, и балдарым да жолобойт, альхамдулилlah. Биз андан алыспыз. Кандай болбосун газдалган суу, мен айтып кетем, зыян. Ассаламу алейкум. Подагра деген ооруга кандай тамактаныш керек? Эми ал подаграга мындай да ал титиги буга көп изилдөө керек. Мен айтат элем, биздин телефон эгер кала турган болсо ошого эметкиле, бул көп сөз убакыт талап кылынат, убакыт аз калды. Подагра дегенде кандай? Бул биз дегенде мочевая кислота деп коет. Ошондой нерселер бул көбүрөөк ашыкча болуп туруп, бул бөйрөккө да байланышкан, жеген тамагы сен эт жебе дейт, муну жебе дейт, ошон үчүн тияка түшүп кетет, буту ооруйт, мундар ооруйт. Буга көп сөз биз тереңирээк түшүндүрөбүз эгер бизге келсеңер. Мындайча айтканда, эт жебегиле дегенде бул жерде туура эмес, бул жерде көп себептер бар. Аутоиммунная болезнь деп кетет, бул көбүнчө башка себептер менен күрөшүшүбүз керек. Агай, негизи сен эме тууралуу бир аз суроолорду да берген экен. Бир канча суроолор бар, мен бирөөсүн айтып кетейин. Көпчүлүгү аллергия боюнча сураган экен. Аллергияны дарылайсыңарбы деген суроону. Балким бул жактан эле жооп берип коесуз. Жана ошол эле учурда сиздин өзүңүздөрдүн жеке номериңиздерди дагы айтып койсоңуздар, себеби бул жакта көпчүлүк адамдар аллергияны дарыласа болот. Аллергиянын түрлөрү болот. Пищевой ошо тамактан, биз деген дем алган абадан, биз жанагындай туура эмес эрежеси жок эле тез жей бергенден, кандайдыр бүгүн жеп аткан химикаттан, боектон, жеген жуунган жанагы самындан, кийимдерди жууган жанагындай кир жугуштун кесепетинен химия бүт түрлөр көбөйүп кетти керек болсо абадан. Мынакей өзгөчө жаз келе атат, жасында жана жыттар көбөйөт, ошодон да аллергия күчөйт. Аллергияны дарыласа болот, бизде жакшы методдор бар. Анын ичинде жанагы албетте канды тазалаш керек. Хижаманы тез кылдырып тургула. Мына мен өзүм башыман өткөн нерсени айтып атам. Хижама эң сонун жакшы канды тазалайт. Андан тышкары шахтабыз бар. Жана галогенератор деп коет, концентрациясын жакшы кылып туруп ачып тура турган. Жакшы балдарга дагы түркүн кандай аллергиядан баса өпкөсүндө тазалап, ички аппараттын иммунитетин көтөрүп мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Андан кийин андан тышкары тесттен да өтүп алалы. Бизде да лаборатория эмне себептен, кайсы себеби менен ар дайым күрөшкүлө. Мен кийинки кезде да бир кымызды абдан жакшы көрөт элем. Өзгөчө тоодон келген кымыздан да менде аллергия бар экен кийин байкап, кичине кымызды тартып ичип калдым да. Чоң рахмат агай, аябагандай пайдалуу эфир болду деп ишенебиз. Урматтуу көрөрмандар, сиздерге дагы аябай пайдалуу болду буюрса. Эгерде дагы айта турган сөздөрүңүз болсо, жана ичиңизде калып кеткен нерселериңиз болсо, орозодо мондай кылыш керек, мондай кылбаш керек деген нерселериңиз болсо, орозону туура пайдаланалы. Келгиле ошо орозондо көп жакшы мамиле, капа алган адамдардан кечирим сурап тазаланып алалы, Аллахка көп дуа кылып тазаланып алалы, көп истихфар кылалы, көп садака берип тазаланып алалы. Жана ушул орозодо жанагындай ачка болуу менен нафсүстү да тазалап алалы, ички бүт аппараттарыбызды жана мен айткандай кылып туруп тазалап алалы. Ушуну колдон келишинче бир ай бизге ушундай урожай, мисалы биз айтат элек да, күзүндө келип туруп алмаң бышканда ошол сезондо чогулта албай калсаң ким эмне дейт, көкмө баш дейт, муну ушуну суу кирип кеткенче ошол сыяктуу бизге Аллах Таала бир айды берди. Ушул убакта биз пайдаланбасак, Аллах Таала көкмө эмне пайдаланган жоксуң дейт ошол жакка барганда. Мына бир ай мүмкүнчүлүк бергенден кийин сонун убакыт келди. Ушуну биз рухубузга дагы, денебизге дагы туура пайдалана алалы. Чоң рахмат, урматтуу биздин катталуучулар, биздин көрөрмандар. Бүгүнкү эфирибиз мына ушул менен
аягына келип отурат. Бүгүнкү биздин долбоорубуздун аты Куттуу Орозо 2023 берүүсү. Аны алып барган мен Акыйба Сулпакарова болдум. Биздин демөөрчүлөр код курулуш компаниясы, Сенна мед клиникасы, Motion Web IT компаниялары болду. Бул компанияларыбызга өзүмдүн атымдан жана ошондой эле биздин ишмердүү топтун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле бүгүнкү биздин коногубуз Сенна мед клиникасынын негиздөөчүсү Шайлообек Үркүнбаев агайыбыз конокто болду. Агайга дагы терең ыраазычылык, кармаган орозоңуз кабыл болсун. Бүгүнкү ыйык жума күнүңүз менен дагы куттуктап кетели. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу Насыйкат радиосунун угармандары, сиздердин да кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ден соолук дагы бизге аманат экенин эч качан унутпайлы. Себеп дегенде орозо бизге парз болсо, ден соолугубуз дагы бизге аманат. Экөөнүн тең бирдей алып кетишибиз сөзсүз түрдө зарыл болуп эсептелет. Анда эмесе кийинки эфирден амандашканча сак саламатта аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.